Kim bana şunday momentde kötörüp sata turgan bolsa, anda biz bardык адамдарга барат компаниясын жаптырып, штрафтарын салып, элдин астына уят кылганга чейин. Мына участкаларда милиция чыкты, жестко карагыла, ачык айтып, катуу караш керек. Практически бир дагы адам жок да маска тагынган. Неге мынча сезбейт бул? Айтып атабыз. Tabii şu Albert çıktı, bir adamı görmüştüm. Sevgiyle takıp gitti buna cebine, eğinden çıkarttı. Sodağılar, magazin, kasaptağılarda oturup satıyorlar burada. Çaptırıklar mı var? Reyette kuşturmaysalar var. Kuşturlar, düşündürükten düşündürükler de bunlar. Sizler oğlunu Andayken'in ilgi cetkizginle ilgili uçaskoya uğraşlar karşısında. Oynayatkandan cüretkan yokuz da ana elimde karanlar, kanday olayatlar, aklı alıyoruz. Ana şunday olsa, zaten kanday olur, kanday güreş, kanday cemiyet kurulacaklar. Bunlar düşündürükten düşündürükler de bunlar. Sizler oğlunu Andayken'in ilgi cetkizginle ilgili uçaskoya uğraşlar karşısında. Oynayatkandan cüretkan yokuz da ana elimde karanlar, kanday olayatlar, aklı alıyoruz. Ana şunday olsa, zaten kanday olur, kanday güreş, kanday cemiyet kurulacaklar. Özümüz yaxşı qaragılar. Panikaya düşüp kalıp, oruganlar көп, günden günge açıp atабыз. Açkan sayın ошончолук жаткандар да көбөйдү да. Азыр бизде көрүп койсоңор, пневмония аябай көбөйүп атат да. Үйүндө грипп бизде да. Үйүндө көбү жатып алып атат. Больницага барса, баягыдай коркушуп же болсо кабыл албайт дегендерди түшүнүп пайда болуп калды да бизде. Азыр мына бардыгы маалыматты жеткизип, мына күндүзгү стационарлар иштеп атат. Түнкү дагы стационарлар иштеп атат. Койкалардын бардыгы жетиштүү. Мен азыр анализ кылдым. Жалпы 1068 ачык тур мына изолятор. 1068 анын 427синде адам жатат да, ордундар. 641 места бош экен азыр. 641 места бош. Кудай сактасын, бул биз дагы көбөйтүшүбүз керек да. Бизде 1000-1500 заттын бар. Сөз калбай керек ташка тийсин деп, бирок алдын алуу иштерибиз бардык жасашыбыз керек. 1000-1500 места туруш керек. Элибиз баягы өзүн жакшы сезиш керек да. Бизде Кудай сактасын, оорусак мамлекет бар, жергиликтүү бийлик бар, акылатчандар бар деп өзүн мындай жакшы сезиш керек да. Ооруп калсак биз мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Макулбу? Ошон үчүн ал жердеги врачтардын, ар бир врачтардын кайсы жерге, мисалы мына уже бул жер ачылды, больница болуп ачылды. Бул жердин главврачы ким? Старший медайымы ким? Жооптулардын баардыгын капкага тизгилебиз да. Отур мен эмнеге келгенде, Навай мектебиндеги эмеде ким главврачы ушул жерде? Отур старший врачы ким? Кайсы медайым ким карап атат? Кайсы компания аптека сатат? Маллары канча, сенlikтерин бардыгын билип, ошол жерге билсин келген больной бардыгын. Мына биз ушунча шарттар түзүп атабыз дагы, анан бир аптекада дары-дармек саткандарга нааразычылык болуп атат. Карабайсыңар, көзөмөлдөбөйсүңөр деп. Действительно азыр каалаган мааны коюп сатып атышат да. Мен мына массалык каражаттар турат. Эгер ким Мына ушул жактарга бул жерден баштап мына эшик жабылат. Бул жакта изоляторда азыр ошол аппараттарда келип калса, буюрса бул жерде дагы генелинде кайдан. Бул жерлерде бит резервуар бар. Баягы удобный экен. Жакшы түнү. Жакшы. Эми бар экен, кондиционер бар. Кудай сактасын, эми болсо кышта деле бар. Азыр бардыгы эмне деген мекемдештерибиз келип бардыгы жардам берип атат, колдор сунуп атат ушул илдет менен күрөшкөнгө. Кээ биркилери ушундай мезгилдерде акча тапканга аракет кылып атышат да. Тапсын, өзүнүн эмгеги мээнетин алсын, бирок баягында баарын көтөрбөш керек. Макулбу? Ошону мына кажаныбыз бардыгын көзөмөлдөп, бааны дагы. Эң негизгиси биздин элге болгон мамилебиз жакшы болсун, түз болсун. Ушуларды жакшы карайлы, жакшы айыктырайлы. Азыр мына жаман сүйлөп койсо деле иммунитет түшүп деле ооруп калып атышат да. Ошон үчүн жакшы карап, жакшы дарылап отуруп, ушул жерде атайын мектепти ачып атабыз эми.
пока сентябрга чейин деп турайлы. Анан Кудай сактасын, азыр көпчүлүк айтып атат, эми мектепти больница кылып койгон, эми айлап жок иши болуп атат. Мисалы, кичинекей бир больницага ачып алсак, ошол жерде бир 3-4 врач занят болуп калып атат. Медайлар мындай жерде уже бир 30-40 адамды карайт да, биз ошондой жагына отурушубуз керек. Ал бул жерде бир 2 дарыгер кирсе, 4-5 медайым жетишет, зато бир 30-40 адамды карап коюп атабыз. Кээ бир жерлерге 2 адамды, 3 адамды караганга дагы бир дарыгер 2 медайым ошол менен кайра обсервация кылабыз. Ушул жагына отургузуп коюп атабыз. Баардык биз ар бир палатага бирден врач 2 медайымды киргизе берсек, анда жетише албайбыз биз. Эртең массовый болуп калса ким көрүнөт да. Ошон үчүн тура түшүнүш керек. Мектеп тура Кудай сактасын буну. Элибиз жакшы ушул жерде айылып кете турган болсо, анда дезинфекция кылдырып, жууп, тазалап, жакшына кылып, мен сентябрда мектепте пайдалана берели. Ошо сентябрь айына чейин Кудай курса ушул деттен кутулуп кетели деп ниет кылайлы. Макулбу? Бул жерде ооруган адам келип кызычуулугу бар, жакшы пайдаланып, медайымдар бар, жууп, тазалап, карашат бар. Ооба, азыр насыбет мына эки мени баягы амбулатордук кызматтарды ачкандан кийин, Канекей рестораны менен тигимедеги спорт комплекси Газпромдун ачкандан кийин стационарга резко эме түгөн, азайды да, напряжение азайды. Кайрылуулар токтоп калып калышты. Только скорый менен анча-мынча келип атат. Көбүнчө ушул эки жерде эле. Азыр күнүнө 200ден адам дарылап эметип атат, амбулатордук жардам көрсөтүп атат. 228 жакшы да, күнүнө 200 адамга биз кызмат көрсөтүп атабыз. Мен дарылап, кол берип, жакшы кылып чыгарып коюп деген сөздө турам. 228 адам үйүндө кыйналып, кол албай жатса, канча эртең кыйын болуп калат. Ошон үчүн шарттарды мындайча айтканда бардык нерсе алдын алуу болушубуз керек да, алдын алышыбыз керек. Мына алдын албай койгон жаман да. Эртең менен больницалар, ооруканалар толуп калса, биз уже успеть этпей калабыз. Бардык нерсени алдын алыш керек. Эми Алтын Абдрахмановичке айтып, силерге күч-кубат берсин. Жакшы врачтарды мындай эме түшүндүрүп айтып, биз урматтайбыз, сыйлайбыз, мындай ишенгенибиз азыр акылатчан сиздерсиздер, врачтар. Бирок жакшы карап, элге жакшы мамиле кылган. Өзүңөрдү муальный ысык суу, жылы суу бардыгы бар. Даже керек болсо мына ал жерге жанагы эмеси да тамак эмеде турган плита койсо да болот да. Өздөрү жеп тургандар да ушундай. Өзү норма боюнча азыр мындай оорулар келсе ушундай бир палатада жата берет да. Азыр эми пневмония да, бардыгы пневмония менен дарыланып атат. Баягы инфекционный эме көбүнчө өкпө өтүп кеткенден кийин, осложнение болуп пневмония болгондон кийин ал уже коркунучсуз болуп калат, только өзүнүн дарысын өзүндө дарылаш керек болуп калат да. Эмелер келдиби? Матрастар бардыгы келдиби? Келди, мына жаңы шешеттер коюлат. Бул жер толо станоктон эле оор эжеке бир күндө баары тартып ошо тартып мындай да стресс Сашы мына баягы кабаттардан да. Ооба, ошол кабаттар өздөрү. Ошо 90 кабаттан турат. Баары эмелер да? Изолятор болот. Бул изолятор, ошо биринчи этаж, экинчи этаж изолятор болот. Изолятор бар. Изолятор болот, анан ылдыйдан сортировка болуп атат да, мындан караш. биринчи этажда 30 местага, экинчи этажда 40 местага. Подушкалар аз эмер эмеспи? Бирок жапсырат. Жапсырат. Использование Маселе жалпы жеңил сакшы. Жанагы ишкеде эмес жаңа коёбуз. Жаңа сакшы. Маселе жалпы. Болот, мына даяр экен, баары жакшы. Сиздерге дагы чоң рахмат да. Мектеп жамаатына мына жакшы ниет менен бошотуп бердиңер. Адамдын ден соолугунан өткөн эмне бар да? Азыр биринчи очередь ден соолук. Анан Кудай кааласа
Nasıl kısa Seydan'da mektepten açıp bizimle söz ederiz. Açılıp geçsin. Açılıp geçsin. Ne yapacağız o zaman? Tamam, başmışım. Manisa görüntüsü grup Eğer bir kravat olsa daha çoğunlukla Ümedegi vurulgan emelerdi kravatların akılını algan hareket kılası. şunun arkasını da alacaklar. Kendine durma alacak okçayı ne oldu? Burada dünyakta Oşondan burada bir yanaklık, onu bir yanaklık, onu sikse bozulur. Kirada 30 milyon, 110-120 neyse var. Yaşar. Başka nereden girip çıkıp? Orada çizim falan dediler. Duşu da vardı. Bunu aldı. Zira'nın sonra da Bayağı cülü vurganlarda bot, şunu kalabalıklar oldu, şunu acemi çatkız kurulsa var. Bunlar masal olma tanjantlar turasına, burada kalmasa 700 şartlıklar kısızlanmasa bolotlar, bolgan şartlarda buna özmen bu olatasına vardım tüzü atarız. Buna uğraşlar koordinatör oturup, yüzleri karideler bolğun jetekisinin olmasları oturup, bu da yüksek uğraşlar medaylar vardı, jetişti. Dardan etler bolğun süreç atarız vardı, jetişti olur. Değiliz iş, bunda oynanması olur, bu da saktasın. Bırak, şu yerler daha kaytalanıp koyun, toluşun kalavarında, şu yerler geçim gelmeye kalasın, şu işte vardı, aldın almıştır. Harbiden kanatlara kalır. Emeleriyle toçkalarının içi. Prosta gatoğuyla balisa kendine. Жақсы емелерді қойға ғана врачтарды отырмын, врачтарды оқып Анатолий Назбековичтің баяғы Сахарушевадан работабыз да, группа рискке кирген немелер иштелмегендерім бар. 50-ден ашып кеткен, 54-те шыққандар болды. Алар возраст биродасында. Баяғы тізмелерді алдыңар ма? Врачтардың Аз беріп жатады бізге. Бардығы бар. Атысмелерді алып, азыр даярдап, резервтерді даярдап қойды. Бұлардың артынан келе тұрғандар да даяр да. Анаты физматтықы да ошондай, арқасынан келе тұрғандар да даяр да. Күш қуатысында да. Это не ставит, что центр получения фондов здорово. Мачын бар екен, мына жақта дұрыстау бар екен, слойы жақсы екен, После уже иштетілгеннен кейін телевизор бар екен, бар жол. жақсы екен. Қанша көйт бұл жерде? 32 көлді. 32. Деген daha бақылында 5-6 көлді тұрады. Burasında tepkisi başka yerde koşmuyor. Yok, önünde geçirtilir mi? Sana da işte geçkenli oldu. Çok звездолет, güzelsin insanlara değişeceğim oranlar. Kravatlar içinde duş. Душ, туалет, да, шкаф.
Холодильник, Evet, short evet, zızdavı, evet. bir dakika Evet, sonra evet. short ile de. Yaxshi ko'rsatdi. Ama birinin özünce bir условия. Сюда 3 места алып, 3 койка, можно взять, 1 койка. Аптека, базовый телефон, вот условия, что баня будет вот, да? Таком, значит. Ну, 3 места алып, шапты bir de var, o şey, boş koyu bit var. Qachondan boshlaysan işte? Hazır dayanır deseler başlayalım işte. Bo'ldi, daryo berasan da. Yo'lga ular ishlab boshlarimizni ko'tarsada o'zimizni boshlarni olib ketdi. Sunrise'da. Sunrise'da. Полностью. 9 adam bizim sanitariya komissiya başladan beriçi. Ошол кудай биз ушул жака бизге алып кеп берсеңиздер өзүбүз баштайбыз. Алар кол билет да биздин дечи. Иштеп баштайбыз. Биз уже мына режим ол даяр. Өткөндө сандык айтып качып атканда буларда мындай маселе туруп эле да. Андай калып иштечебизди толук сүйлөшүп элек. Анан азыр эми концентратор маселеси башкасы буларда көп да, азыр жок да маселе. Demek hazır konsentratorlar buldular. Hazır buna yeni konsentrator gelse men konsentratorlar veririm. Hazır işte anan bulardan balдар barda dayar giriyoruz dep algandan sonra Sunrise'ga giriş koyuyor böyle. Hazır Sunrise'dan alıp bu jaka giriyor da eşlik oluyor. Başka. Men özüm başlarım işlegen aga жакшылыкты. Өзүңүз караңызчы, главврачсыз да. Men özüm карап, карабаса болбойт, ответственность чоң. Туруп эже, анан балдарды айтып, медайларды айтып, баардык мамлекет төлөп берет, айлык акыларын айтабыз. Анан ушул мына инелерибизге, ушул ээлерине жеке менчик клиникалар чоң ыраазычылык билдиребиз элдин атынан. Шардык мэриянын атынан ушундай мезгилде карап турбай мындай жеке менчик клиникаларды бул изоляцияга берип, мына ковид менен күрөшөбүз деген бул чоң эрдик деп көрсөтүп атат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бардык врачтарга, медалдарга айтыңыз, мына мэр келди, өзү суранып кетти, жакшы деп берели, айлык акылар берет экен. Бардык шарттар болгон шарттарды алыбыз, жетишинчи аракеттерди түзүп беребиз. Мен врачтарым даяр эле. Көктөбөрдөрдөн. Аты жөнүңүздү айтып туруп. Мен Сыдыкова Айнура, Шапшина неврология клиникасынын главврачымын. Биздин неврологиялык клиника 6 жылдан бери иштейт. Элге кызмат кылып келет, неврологиялык жана терапиялык ооруларды дарылап келдик 6 жылдан бери. Эми азыр элге мындай оор авал оор болуп атканына байланыштуу азыр ковид ооруларын жана пневмония оорубасын дарылоого берип атабыз. Келип ким ооруса дарыланып кетсин. Элибизге эми тынччылык, аманчылык каалайм. Эч оорубагыла жакшылык күндөр болсун. Болду. Жақсы да. Мынау эмелер шешеттарын өздөрүнө салып берди. Өздөрү бар өзүнө. Практически бир дагы адам жок да маска тагылган. Неге мынчалык сезбейт бул орунду? Айтып атабыз адамдар. Мына участковый милицияда чыкты, жестко карагыла, ачык айтып, катуу караш керек. Нетпесе болбойт, эртең булар баардыгын оорутуп алып, мына больницалар толуп каяктан маска бир дагы ушул Амир Темирге чыктым, бир адамды көргөн жокмун. Кээ биркилер тагып туруп мына жерине эгине мынтип таштап коюпту. Соода кылган магазин, касаптагыларды отурушат эме болбойт, беткап такпайчы. Жаптыргыла аларды, рейдтер уюштурбайсыңарбы? Уюштурууга түшүндүрүштөрүн жүргүзгүлө да, мына силер оорулуу кандай экенин элге жеткизгиле, мына участковый врачтар барсыңар. Ойнап аткандан жүрүп аткан жокпуз да, ана элди карагылачы кандай болуп атат азыр акыбалыбыз. Анан ушундай кылсак, эртең кандай кылабыз, кандай күрөшүп, кандай жеңебиз бул илдетти.
Ошо айтылат да, маска тагынган адам менен экөө турса, ооруган менен дени сагадан турса. Экөөнө бири-бирине жугуш 1,5%. Экөө маска такпаса 70-80% болот. Айырмасын айтыш керек элдин арасында. Ошон үчүн маска тагыш керек, беткап тагыш керек. Тем более эл көп жерлерде мына беткапсыз жүрүшөт да. Бул жерде ким врач болот? Ошол КСМдин башчысы бул жакка карайт, менен дагы бир кызматкер керек. Ушулерде жетиштүүбү? Мына ичине кире турган. Азыр Дарыянын бир команда Ким жетекчи болот, ким карайт? Эмне дайыма бүтүп карап атыңыз ким? Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп болгондой биз ушул аткарып аткан иштерибиз бардыгы ушул COVID-19 илдеттин алдын алуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ош шаарында дагы ушул илдетке кабылгандардын саны 900дөн ашып 1000ге жакындап атат. Бүгүнкү күндө биз ушул оор илдетке кабылган ушул бейтаптар үчүн жалпы изоляторларды даярдаганбыз. Ушул койкалардын саны бүгүндө 1068 болду. Анын ичинде ушул жаткандары 427. Эми 641 бош орундар турат да. Биз ушул жүргөн максаттарыбыз дагы койкалардын санын дагы көбөйтүп, 1,5-2 миңге чейин чыгарып коюу. Эми мен каалабайт элем ушул жерде орундар толук бербесин, же болбосо келип жаткан бардык нерсени алдын алып коюшубуз керек болуп атат да. Андан сырткары дагы биз күндүзгү стационарларды ачканбыз. Бул Каникей рестораны, анан Кулатов шарчасындагы Газпром спорт комплексин ачканбыз. Ал жерде дагы 70 койка, Каникейде 50 койка. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө күнүнө 200дөн 250ге чейин бейтаптар келип, ушул жеңил оорулар келип, уколдорду алып, дары-дармектерди алып, дарыгерлерден консультация алып кетип атышат да. Биз ушул Каникей ресторанындагы кеңейткенде дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде дагы 100-150 койкага чейин кырдаалга жараша мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да, кеңейткенде. Андан сырткары ушул биз скорый машиналардын жетишсиздиги болуп атат шаарда. Ошону эске алып, түнү үйүнө жатып же болбосо мындай ооруган бейтаптар боло турган болсо, өзүнүн үйүндөгү жеке менчик машинасы менен дагы ушул Каникей ресторанына келип, ал жерде круглосуточный стационарда иштетип атабыз да. Ошондой шарттарды түзүп атабыз. Анан бул аппараттар боюнча дагы айтсаңыз, жетишсиздик сакталып калган жазып атат. Бул Ошто кандай болгон? Буга чейин бизде норма боюнча ошол 1000 койкага 400ге жакын ушул кислородный концентрат керек болуп атат да. Керек норма боюнча. Бирок азыр бүгүнкү күндө биздики ушул 80ден ашыгыраак кислородный концентрат болуп атат. Бүгүн дагы мына Саламат сактоо министрлигинен бизге 50 кислородный концентрат бөлүндү. Бүгүн эртең келип калат да. Анан эң негизгиси биз мындай демөөрчүлөр менен да изденип ушул кислородный концентратты көбөйткөндүн үстүндө иштеп атабыз. Азыркы күндө ушул бейтаптарда бизде кислородный концентратты жетишсиз, бирок Кудай сактасын, дагы эгер көбөйүп кете турган болсо, анда бизде жетишсиз болуп калат. Бирок эң негизгиси мамлекет тарабынан ушул кислородный концентрат ИВЛ аппараттарга көбүндүр бурулуп уже келе баштады да. Эң негизгиси келе баштады. Анан жеке ишкерлерибиз дагы мындай демөөрчүлүк берип атышат. Биз мына шаардык оорукананы буга чейин былтыр ачкан жаңы Актилек шарчасындагы больницабыз бар. Ошол жерде дагы мен тапшырма бердим. Ал жерде система курулган, бирок эки техник инспекция мамлекеттик ошол органдан уруксат бербей калган. Ошол кислороддору ошол зданиянын жетишсиз, бүгүнкү 20 ИВЛ аппарат болуп атат да. Буну да мамлекет тарабынан Кудай буюрса беребиз, шарттарды түзүп беребиз деп атат. Биз каттарды жолдоп, мамлекет деле кала турбастан өзүбүз да ошол ИВЛ аппараттарды аракет кылып иштеп атабыз. Кечээ ушул Кытай мамлекети менен биздин достошкон шаарларыбыз бар. Биз кат аркылуу ушул кайрылдык, алардан дагы гуманитардык жардам келе баштады. Кечээ бир ИВЛ аппарат келди, биз ушул шаардык ооруканага
өткізіп беріп жатабыз. Мындайча айтканда болгон аракетибизди, күчүбүздү ушул элдин саламаттыгы үчүн жумшап атабыз. Мындан ары дагы жумшай беребиз, эл үчүн ушул илдеттен толук айырылмайынча биз аракетти көрө беребиз деп ойлойбуз. Элибизге кааларым ден соолук эч качан оорубасын. Бул оорунун жеңүүнүн бир гана жолу калды. Ушул медицина кызматкерлери койгон талаптарды, санитардык нормаларды аткарыш керек. Мен элге кайрылат элем, урматтуу жарандар, шаардыктар, ушу сиздерден сурайынчы, мына эпидемиологиялык абал күндөн күнгө курчуп атат, көрүп атасыңар. Ошон үчүн бир гана сураныш сиздерден ушул медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарып, эл көп топтолгон жерлерге барбай, бет капсыз көчөгө чыкпашыңарды мен суранат элем. Рахмат.